Assalamu алейкум, урматтуу телегөрчүлөр. Ободо ой пикир көрсөтүүсү. Урматтуу телегөрчүлөр, биз бүгүн талкуулай турган темабыз өлкөдөгү алдыда боло турган баш мыйзамга өзгөртүүлөр боюнча, анан ошондой эле мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу, оптималдаштыруу боюнча иш башталып атат. Мына ушунун тегерегинде сөз кылмакпыз. Ушул жаатта сөз кылыш үчүн биз бул жаатты жакшы билген мыкты мамлекеттик кызматкерлерибиздин бири Ала Азимович Карашевди чакырганбыз. Урматтуу Ала Азимович, мына сиз бул мамлекеттик кызматтын бардык тармагында иштедиңиз да, аткаруу бийлигинде да иштедиңиз, жергиликтүү бийлигинде да иштедиңиз. Мына азыр жогорку кеңеште иштеп атасыз, жогорку кеңештин депутаты катары. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, кече жогорку кеңештин расмий сайтына баш мыйзамдын жаңы долбоору илинди. Ошонун тегерегинде кечетен бери абдан кызуу талкуу болуп атат коомдо. Бир топ ача пикирлер бар, каршылары бар, колдогондору бар дегендей. Ол ушундан баштасак, анан ирети менен кетсек. Сиз жогорку кеңештин депутаты катары, белгилүү саясий ишмер, мамлекеттик кызматкер катары ушул бүгүнкү талкууда турган долбоор боюнча өзүңүз эмне айтмакчысыз? Рахмат чоң. Мен айтайын деген, биринчиден бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанга кандайдыр бир мындай бир алдыга каттуу чоң кадам таштоо экен талаш деп айтат элем да. Же болбосо реформалар жүргүзүү бүгүнкү күндүн да талабы, элдин да талабы болуп атат. Ошондуктан мына конституциялык реформа деп жарыяланып, конституциялык реформа болуш керек. Кыргызстанда бир жаңы структураны, бир курамды бир сунуш кылып элдин талкуусуна анан алып келет дегенди негизинен мен колдойм да. Негизинен колдойм. Сөзсүз түрдө реформалар алдыга жылышыбыз керек. Анан бирок мына алып келгенде мына эмдиги жылы эгемендүү болгонубузга 30 жыл болот да. 29 жылдан бери эгемендүү мамлекет болуп, өз алдынча мамлекет болуп жашап келатабыз. 30 жылдын ичинде мен да карап көрсөм, биз бардык башкаруу формаларынан деле өтүп жүрүбүз да. Биринчи бир эле монархия калды го деп калгандан өттүк да. Мына президенттик башкарууну өткөздүк, аралаш башкарууну башыбыздан өткөздүк, парламенттик башкаруу деп жарыялап 10 жылдан бери мына аны менен да башыбыздан бүгүнкү күндө өтүп атат. Негизинен мына карап көрөлүк, ошол президенттик башкаруу деп эгемендүү болгондон президентибизди шайладык, конституциябызды кабыл алдык. Анан жыйынтыгында эмнени ала алдык да? Ошол президенттик башкаруу, накта классикалык президенттик башкарууга биз жете алдыкпы? Же жете алган жокпузбу деген дагы чоң бир мындай суроо болот да бул жерденчи. Анан айтайын дегеним, мен айтат элем, биз бул жерде мындай бир так туура президенттик башкарууга жете алган жокпуз. Биз бурмаланган президенттик башкарууга жеттик деп айтат элем да, мен мындай айткандачы. Орусча айтканда искаженный деп коет мунучу. Себеби мына президентибизди бүткүл кыргыз эли шайлаган. Анан өкмөттүн курамында президент түзүп башкарып келген. Чечимди, тышкы саясатты дагы, ички саясатты дагы аныктаган мамлекет башчы катары президент деп көрсөтүлгөн конституциябызда ошол мезгилдеги 90-чы жылдардагы. Анан бирок бардык чечимди кабыл алып тапшырманы берет дагы, анан аткарганга келгенде өкмөткө берип коет да. Анан өкмөткө берет, өкмөт аткарыш керек. Анан өкмөт бир убакыт өтөт да, баардыгы аткарылбайт, кээ бирлери туура эмес аткарылат. Анан кийин эле ким аткара албай койду, сын пикирге кабылганда баягы эле өкмөт болуп келди да. Ошондуктан мына 29 жылда 30 өкмөт Кыргызстанда алмашканы менимче бекер эмес да. Анан бирден болуп эле акыбал кичине бир төмөндөп, начарлап баратса эле келип эле ой ким күнөө өкмөт иштебей атат, премьер-министр иштебей атат деп эле өкмөттү кетирип, премьер-министрди кетирип кайрап келип анан мына кайрадан баштайбыз, анан кайрадан ушинтебиз деп Акаевдин мезгилинен бери эле бүгүнкү чейин келатабыз да. Эми ошол мезгилди алып көрөлүк. Мисалы үчүнчү мына эгемендүү болгондон кийинки мезгилди. 10 жыл дейли мындай айтканда. Биздин эл мамлекет башчыга толук ишенимди көрсөттү да ошол мезгилдечи. Абдан уникалдуу шанс болгондо ошол кездеги мамлекеттин башында турган кишилердинчи. Ошо Кыргызстанды биздин мына коңшу мамлекеттердей эле, Казакстандай эле, Өзбекстандай эле, Тажикстанда ушундай эле бир мамлекеттердей кылып туруп, бир күчтүү бир мамлекет кылып түзүп кеткенгечи. Ошондуктан мен айтып кетет элем, ошол башында дагы системалуу түрдөгү кетирилген кемчилдиктер ошол мезгилдеги мамлекеттин башында турган
жылдан болгонда ошол эле мына жер жана агрардык реформа деп баштап алдык, эмне болдук. Бүт кашарларга чейин кирпичинен бери, кышынан бери баарын сатып жок кылып туруп, колхозга таратып туруп, малыбыз бар эле, 10 миллион кою бар эле, ошондон 2 миллионго чейин чүрүп турган бүт таркатып жок кылдык. Анан кийин өнөр жайын реформа кылабыз деп писак деген программаны алып келдик. Писак маселе песок болуп калды аныбызчы. Баарын талкалап металлон кылып сатып жок кылдык да. Мындай айтканда Кыргызстандын өнүгүшүндө негизги системалуу кемчилдиктер ошол мезгилде кетирилген деп айтат элем. Эгер ошону туура жолго салып туруп, туура нукка салып алып кеткенде бүгүн мүмкүн башкача Кыргызстан болот эле да. Анан кийин ошонун аягы эмне менен бүттү? Ошол президенттик бурмаланган президенттик башкаруунун жыйынтыгы келип туруп үй бүлөлүк башкарууга өтүп кетти кийинчи. Үй бүлөлүк башкарууга өттү, баарыбыз тең анда башыбыздан өткөздүк. 2005-жылкы революция бекер менен болгон жок. Кийин кайра да революциядан дагы келип туруп, дагы андай болбойт мындай дедик. 2010-жылы кайрадан дагы бизде революция болду. Мына бул президенттик башкаруудагы эки жолку мындай революция болду деп айтат элем да. Анан кийин мына парламенттик башкаруу деп Борбордук Азиядагы жалгыз парламенттик башкаруу формасындагы мамлекетпиз, Кыргызстанбыз деп дүйнөгө жарыя кылып туруп, баарын тең алып кеттик. Мындай айтканда жарыя кылып жүрдүк. Көп партиялуу система деп аны түздүк, шайлообузду өткөздүк, конституциябызды кабыл алдык. Анан жыйынтыгын эмнеден алдык бизчи бүгүнчү? Жыйынтыгында көп партиялуу парламент алдык. Анан ишке келгенде ал кандай болду бүгүнкү күндөчү? Бул дагы классикалык түрдөгү парламенттик мамлекет боло алган жокпуз да. Себеби жогорку кеңешти парламентти бүткүл эл шайлап атат. Мамлекет башчы президентти дагы бүткүл эл шайлап атат. Президенттин дагы укуктары толук кандуу, ошо күч органдарында толук президент өз саясатын жүргүзүп, өзү дайындап кетип атат. Ошондой эле кийин мыйзам менен да өзүнө каратып алып, тышкы саясатты дагы мамлекет башчыга президент аныктайт деп, аны да өз укукту алып алды. Конституцияда жок болгон укукту болсо дагы алынып берилген болчу. Анан ошол эле мезгилде парламент алып көрөлү. Мына 5 фракция, 6 фракция, 6 партия жеңип келип атты. Парламентте отуруп иштегенде дагы кандай иш болуп атты? Келгенден кийин бир фракциялыкнын чечимин колдоп, партиянын программасын ишке ашырабыз деген депутаттарыбыз аз санда болду да. Фракциянын чечимин колдоп, бирдиктүү бир чечим менен фракцияда талкуулап туруп, бир позицияны тандап алышып туруп, анан келип бүт фракция келип ошону коргой турган бир парламентте 5-чакырышта, 6-чакырышта дагы тилекке каршы андай болгон жок. Башында бир аракет болду, фракциялар болобуз, анан кийин коалицияга киребиз, өкмөттүн курамын, составын өзүбүз түзөбүз, баарын тең структурасын өзү аныктайбыз деп, анан кийин кадрларды, портфелди талашкан болуп кетти да, бир катуу болуп кетти. Ошол министрликтерден баштап катарда жөнөкөй айыл өкмөттөргө чейин бул сенин партия, бул партияныкы, тигиники, меники деп усткан бөлүшкөндө эле бөлүшүп кетти деп айтат элем да. Мен ошондо да өзүмдүн да практикамды айта кетейин. Ошол эле мезгилде ошо мен өкмөттө 2012-жылы иштеп калдым, бир аз болсо дагы ошол биринчи вице-премьер-министр болуп. Ошондо дагы келчү бир айтайын, жакшы кызмат болсо бир 25 резюме келет да. Муну коюп бер, тигини коюп бер дейт. 5 фракциядан 5тен депутаттан келет. 25 резюме турат ал жердечи. Анан алып, бирок бир эле кызматта бир эле иштеш керек да. Бирөөсүн коюлса, өкмөт башчы мисалы үчүн 24-тү каршы, сен тигиникин койдуң, меникин койбой койдуң дегендейчи. Эми ошол жерде керек болсо мүмкүн фракциянын ичинде бир талкуулашып, таттыктуу деген бирөөсүн бир кадр тандаса дагы мисалы үчүн жеңилирээк болмок да, иш алып кеткенге. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан да айтып кете турган болсок, ошол фракциянын позициясын аныктабай туруп эле мыйзамдарды кароого келгенде дагы ар бир депутат өзүнүн позициясы менен эле, ошо партиянын, фракциянын позициясы менен өзүнүн позициясы менен эле добуш бергенде дагы бирөө макул деп, бирөө каршы добуш берип ал жагына кетип калды. Сүйлөп чыкканда да, коргоп чыкканда да баягы бир мандаттуу округдагыдай эле мажоритардык система менен келген депутаттар да эле өзүн алып жүрүп атышса да, бүгүн деле ошондой алып жүрүп атабыз. Мен да мына акыркы 3 жылда депутат болуп иштеп атам. Ошондой эле алып жүрүп атабыз да. Баягы эле проблеманы көтөрсөк дагы, ой, биздин райондун проблемасын кетип калабыз да. Бул көпөрө керек, анан бул жерге мектеп керек, анан жол керек, анан кийин балдар бакчасы керек, муну кылыш керек деп элечи. Ар партиянын кызыкчылыгы менен келсе дагы, ошол өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен эле ошол бир мандат округтан келгенде эле сен мисалы үчүн өзгөндө бул мектепти бүтүрүп бер, жолду бүтүрүп бер, же болсо Акста муну бүтүрүп бер, же Нарында, же Акталада муну бүтүрүп бер деген эле дагы ошол түшүнүктөр менен кетип атабыз да. А мен муну айтайын дегем, эгер чечим кабыл алына турган болсо,
кандай чечим болбосун бир жарыя боло турган болсо, бир фракцияда катуураак талкууланып, баарын тең талданып ар тараптуу, анан кийин бир чечим кабыл алса, келип анан ошону парламентке келгенде ошол позицияны бир отстаивать этип туруп бир мындай бир алып кетсе, менимче бул мындай бир классикалык түрдөгү парламенттик мамлекетке окшойт элек да. Анан эми негизги парламенттик мамлекеттерде дагы эми билебиз да, бизди мына мамлекет башчыны эл эмес, парламентте шайланат. Шайландан чектелген гана өзүнүн укугу болот. Негизинен ушу өкмөттү курамындагы, программасындагы ошол кадрларында чечкенден кийин ага жоопкерчиликтүү ким чечет? Жогорку кеңеш болуш керек эле да. Парламенттик болгондо деле бизде эмне болуп калды мына? 10 жылдын ичинде парламенттик мамлекет болгон жокпуз. Жөн эле атыбызды атап жүрдүк. Парламенттикте эле сыртка барганда кыйын мактанып айтчубуз, бирок аныгына келгенде көпчүлүк президент тарабынан эле чечилип калып атты да. Жанагындай элечи. Ал мен муну айтайын дегеним, ошол эгерде биз кандай башкаруу формасын тандап алсак, бурмаланбаган, анык ошол иштей турган, ошол эле мына дүйнөдө көп мамлекеттер, мына Түндүк Америка, Түштүк Америка материктерде дагы 80-90% президенттик башкаруу менен иштеп келатышат. Мисалы үчүн Европанын мамлекеттеринде, Евросоюздун 90% кайра парламенттик башкаруу менен иштеп келип атат да. Эми президенттик башкарууда да, парламенттик башкарууда жашаса болот, эгер ошону туура пайдаланып, ошол бийликтин бутактарында бири-бирине мындай дал келиштирип, система сдержки, противовес деп коет. Бири-бирине мындай көз каранды болуш керек. Бир эле колдо бийлик болуп калбай, ошол сот бийлигинин өзүнчө бир укуктары болуш керек. Аткаруу бийлигинин өзүнчө мыйзам чыгаруу бийлиги дегендечи. Мына ошондой системаны түзүлүп, ошол классикалык түрдө иштей турган болсо, менимче бизде бир мамлекетти да көтөрүп кетти. Элге эмне керек? Элге деген экономика көтөрүлсө, жашоо деңгээли көтөрүлсө, айлык акы болсо, социалдык төлөмдөр убагында төлөнүп, алар да көтөрүлүп турса, ошол керек да негизиненчи. Эми бул мындай алып караганда туура тандалган форманы, туура иштей турган форманы тандалыш керек да, башкаруу формасын. Анан туура тандалып алынган башкаруу формасы бул дагы ар бир мамлекеттин өзүнүн маданиятына, ар бир мамлекеттин өзүнүн салтына, традициясына, өзүнүн менталитетине дейинчи ошого жараша бир туура бир жолду тандашыбыз керек деп айтат элем. Анан жөн эле алып келип эле биз парламенттик мамлекет болобуз, Англияда мындай, Германияда мындай, биз антебиз, же болбосо биз президенттик болобуз, Америкада мындай, биз ошону эле көчүрүп алган жөн эле. Менимче Кыргызстанда алда иштебей калган тобокелчилиги бар деп айтат элем. Мен сиз менен сөзүңүздү угуп отуруп бир ойго келдим да, мына мен айта турган суроолордун да көбүн уже айттыңыз. Мисалы ошол президенттик башкаруунун аягы үй бүлөлүк башкарууга өткөнүн, биз парламенттик деп атаганыбыз менен иш жүзүндө 100% эле абсолюттук керек болсо президенттик башкаруу болуп келди. Эми мындай карап отурсак, баардык баланын баары ушу баш мыйзамды реформалоодон же болбосо өзгөртүүдөн чыгат да бизде. Чын-чынына келгенде бул баш мыйзамы жок эле жашаса да болот экен да. Мына мисалы үчүн Англияда, Австралияда баш мыйзамы жок эле жашайт экен да. Биз ушу баш мыйзамга жазабыз, анан ошо менен алектенип саясатка кирип алабыз. Мисалы үчүн мына баш мыйзамга өзгөртүү киргизип, президенттик кылабызбы, парламенттик кылабызбы, же аралаш кылабызбы, андан эч нерсе өзгөрбөйт экен да. Баш мыйзам менен иштеген президентти, баш мыйзам менен иштеген парламентти, баш мыйзам менен иштеген өкмөттү биздин 29 жылдын ичинде мен көргөн жокмун Кыргызстандачы. Баш мыйзамды мындайча айтканда, мындай көзгө илбей эле өзү каалагандай саясат жүргүзүп келди. Акаев деле, Бакиев деле, Атамбаев деле, Жээнбеков деле бардыгы да. Мисалы үчүн мына акыркынысын айтайлы. Мына ушу Жээнбековдун бийлигинде же Атамбаев экөө парламенттик башкарууда биз ойлодук, президенттер кийлигишпейт, чарбалык экономикалык иштерге аралашпайт, баарын өкмөт жасайт деп. Бирок өкмөт бир дагы ишти президенттин макулдугусуз, президенттин уруксатысыз жасаган жок. Керек болсо кадрдык дайындоолор болобу, экономикалык, чарбалык иштер боюнча өздөрү президентти улам кылчактап отуруп монстрга айландырышты да. Мына азыр мына сиз депутат болуп отурдуңуз, 3 жылдын ичинде сиздерде 3 өкмөт алмашты да. Ошол өкмөт алмашканда бир дагы учур болгон жок. Президент сунуш коалиция сунуш кылган. Коалицияга өзү сунуш кылбаганын баары эле билип турабыз. Президент аны аппараты тандап туруп берип атты. Бирок бир министрди бекитпей коюу же бир вице-премьерди бекитпей коюу, премьерди айтпай эле коюу болгон жок да.
ким болбосун, татыктуу болобу, татыксыз болобу бекитип берип аттыңар. Анан ушул парламенттик башкаруу болбогону мындай оркой эле көрүнүп турду да. Эми мен айтайын дегеним, башкарууда деле эмес экен деп койдум да. Сиз бир нерсени туура айттыңыз, мен да ошону айтайын деп аткам. Президенттик башкаруу деп алсак, анда толук кандуу, бир жактуу, эч кандай аралашы жок президентке абсолюттук бийликти бериш керек экен. Же болбосо парламент десек, биротоло парламентке толук кандуу парламенттик башкаруу өтмөйүнчө болбойт экен да. Эмесе мына айтайын дегеним, президент бардыгын назначить этет, дайындайт, ишти кылат, бирок мына конституциялык менин укугум жок деп жоопкерчиликке келгенде чыга качат, өкмөттү түртө салат, ошо менен келип атты да. Эми азыр мына биз айтып атабыз, парламенттик башкаруу болбойт экен, 10 жылда көрдүк. Президенттик башкарууга өтөйлү деп элдин чынында каалоосу бар. Бирок азыркы долбоордо, мына берип аткан долбоордо айтып атпайбы, бул жерде өкмөт башчысы дагы президент, аткаруу бийлигинин башчысы, президент өзүнүн мамлекет башчылыгы бардыгы бир колго топтолуп калат экен деп. А бирок бизде бир баштуу болсун деген да элдин талабы бар да. Ошол жагынан караганда туура элеби деп ойлойм да. Бирок бир топ баягы кемчиликтерди бар, аны өзүнчө сүйлөшсөк болот. Жалпы жонунан алып караганда ушул туура болобу? Биз азыр парламенттик башкаруудан президенттик башкарууга өтүп кетсек. Мен айтат элем, мен кайсыл башкаруунун формасы болбосун, жогоруда айтпадымбы? Кайсы башкаруунун формасы болбосун, президенттик башкаруу болобу, парламенттик башкаруу болобу, кандай болгондо дагы негизгиси жоопкерчиликти алыш керек деп айтат элем да. Мына жана башында айтпадым, президенттик башкаруу болгондо деле бурмаланган дегеним ошол да. Ал келип эле анан баарын өзү жасайт да, анан өкмөттү түртүп коюп өзү четте тура берет. Парламенттик башкаруу дедик, анда деле келип туруп парламент чечимдер кабыл алып, тапшырмаларды берет. Бирдеме болсо эле сынга кабыл алган өкмөт, крайний деп коелучу, өкмөт болуп эле өкмөт иштебейсиңер, өкмөт мындайсыңар, андайсыңар деп эле өкмөт кечикирээк деле ошо менен эле жүрүп эле кайрыгыла алмашып келип аттык да. Мен айтат элем, парламенттик башкаруу болобу, президенттик башкаруу болгондо да негизгиси жоопкерчиликти керт баш менен так мойнуна ала турган орган болуш керек да ошол. Мүмкүн бул өкмөт президент башында боло турган премьер-министр жок. Же болбосо парламент классика түрдө президентти шайлай турган парламентте шайланыш керек, элмен ошондой болуш керек деп айтат элем. Анан мен айтайын дегеним, мына толук макулмун, ошол парламенттик башкаруу деген менен президенттин дагы бүткүл эл шайлагандан кийин анын укук органдары менен толук өзү дайындагандан кийин жетекчилерин, ошол атайын кызматты деле прокуратурага өз сунуш бергенден кийин, сотторду тандап аткандан кийин дагы мына буларда дагы ошондо президент абдан өзүнчө эле монстр болуп калып атты да. Аны кылган дагы өзүбүз. Ошол келип эле муну кандай кылайын, тигини кандай кылайын, үч жакты карап ушинтип турганчы. Бул жерде эми көрбөдүкпү, өкмөт мамлекет башчы келип жөнөкөй чарбакер иштерге деле кийлигишип келип, барлык фермаларга деле барып көрүп мындай жүрүп алып атпады. Ал деген президенттин иши эмес. Ал деген өкмөттүн иши болуш керек да, чарбалык иштер мененчи. Же болбосо келип эле өкмөт жыйын өткөзгөндө эле министрлер чакырып сен мынтесиң, антесиң деген дагы практиканы көрүп атпадык. Бул деген биздин баш мыйзамга туура келбеген моменттер болчу да ошол мезгилдеги. Анан бул дагы бир жагын айтып кетет элем, өкмөттүн да өз алдынча болгондон да негизинен ошо өкмөт башчыдан дагы көп нерсе түздөн таасир этет да ошого. Ошону дагы тандап алганына коалициялык көпчүлүк да булар болгондо дагы ошол өкмөт башчынын эрки болсо, өкмөт башчынын тажрыйбасы болуп, бүт ошол так чалып, тепкичтерди өтүп, бир мындай мамлекеттик көз караштагы киши болгондо дагы эң башкысы кадыр барк болуш керек, жеке кадыр барк келип, анан ошол мамлекет башчы дагы чакырып мындай дегенде да айтыш керек, урматтуу мамлекет башчы, президент, могу жер момундай болуп атат, мындай кылышыбыз керек, мынтыш керек деп, анан кылчактап эле үстүн карап эле анан шых эмне дейт, бул эмне дейт деп эле айта берсе, анда биз парламенттик деген П деген тамгасы да жок болуп калат ал жердечи. Жөн эле баары кайрадан узурпация болгондой президенттик башкаруу болуп кетпеди ошондо. Баарыбыз күбө болуп андан өттүк. Анан жана жогорку кеңешке алып келди деген мен эми жеке өзүмдү айтып кетейин десем, мына жана айтып кетпедим, 12-жылда өкмөттө иштегенде, 15-жылда бир аз болсо иштедик. Ошол жерден көрдүк да, ошол депутаттар тараптан да кийлигишип эле муну коесуң, тигини коесуң, муну койбосоң, мынтем сени анан эртең мамлекеттик маанидеги маселелер менен жогорку кеңеш келип калганда анда мен сага добуш бербеймин, сени кыйнайм, мындай дегендер көп болгондо. Анан өзүм келгенде дагы мен көпчүлүк жерде айтып жүрдүм. Эгер мындай болсо биз
өкмөткө толук кандуу шарт түзүп берелик. Мындай алып караганда менин көз карашымда коалиция болобузбу же партиябы, өкмөт башчылыгы же болбосо премьер-министрлиги бирөөнү тандап көрсөткөндөн кийин биз ошол премьер-министрдин иштешине толук кандуу шарт түзүп беришибиз керек да. Кадрына да кийлигишпеш керек. Сен шайладыкпы, сени биз тандадыкпы, өзүң командаңды кадрлар тандап ал, бирок эртең жумушка толук кандуу жоопкерчиликти алгын. Экономикалык бардык тармактан сен жооп беришиң керек ошого деген көз караш менен жана өкмөт башчы сунуш кылган министрлерге мен добуш берип келдим да, добушумду. Анан бирок айтып аттым, мына сизге алып келгениңизди колдоп берип атабыз, кимди алып келсеңер. Сиз жыйынтык чыгарыңыз, жыйынтык бериңиз, өзүңүздүн жумушуңуз менен көрсөтүп бериңиз. Анан көрсөтө албасаңар, анда кетишиңер керек деп эле. Ошондо айтып, анан алып келгени колдоп бердик. Бул туура, бир дагы жолу ушундай болгон жок, бир министрди өткөзбөй коюп же мындай кылган жок да. Менимче депутаттар да ушул өкмөт башчылыгына шарт түзүп берелик ишине деген, тоскоол болбойлук деген ой менен мүмкүн колдоп беришти. Мына башкаруу системасында деги эле бизде мамлекеттик башкарууда системаны толук кандуу бузмайынча бизде өнүгүү болбойт да. Мына мен да өкмөт мүчөсү болуп иштедим, сиз да өкмөт мүчөсү болуп иштедиңиз. Бир нерсени эле айтайын да, мына жалпы телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Мына министр болуп иштедик. Өзүңүн орун басарларыңы өзүң чече албайсың. Министр болуп туруп, орун басарларыңы өзүң ошол жумушту тарта турган, ошого билим деңгээли жете турган мындай татыктуу адамдарды алып келе албайсың орун басарлыгыңа. Себеби аны премьер-министрге сунуш кыласың, премьер-министр кааласа колдоп дайындап берет, каалабаса колдобой коет. Же болбосо премьер-министр айтат, мен сен 3 орун басарыңдын экөөнүн мен дайындайм, бирөөнү сен дайындайсың. Же болбосо бирөөнү сен бер, сен экөөнү бер, бирөөнү мен бер деп кадимкидей содалашуу болуп жүрдү да. Анан болбой койсоң, ал да болбой коет. Ошол менен иш токтойт. Бул бир. Экинчиси, ошол министрликке баш ийген бир катар мекемелер бар. Подведомственный организациялар деп коебуз го. Ошолордун дагы көпчүлүгүн премьер-министр дайындап берет. Өзүңүз ошолорду карап, иштей албай атканын чакырып, мен сени кетирем деп, ордуңа жаңын алып келем деп, анан премьер-министрге сунуш берсең, ал премьер-министрге кудаасын, бөлөөсүн же дагы бир досун сала коет дагы, аны кетирбей калып калат. Анан премьер-министр чакырып айтат, буну жөн эле койчу, иштей берсин дейт. Ой, кетириңиз десең болбойт. Ошо менен иш жылбайт. Өнүккөн өлкөлөрдүн баарында мындай карасак, тажрыйба министр бардыгын өзү чечет, өзү коет, командасы менен келет, командасы менен кетет. Ийгилигине да жооп берет, кемчилигине да жооп берет. Бизде ушул система. Мындайча айтканда, министрге Мерседеске отургузуп туруп, рульду карматып койгон, чыкып отурасың, газ деп албайсың, тормоз деп албайсың, авария болсо сен жооп бересиң. Себеби дегенде сен рульда болчусуң дегендей да. Эч нерсе кыла албайт азыркы министрлер. Алты баштуу акылдуу министрлер да келип системага сынып калып атат, системанын курмандыгы болуп калат. Мына ушуну сиз да көрдүңүз, биз да көрдүк. Ошол система уланып атат. Эмне кылыш керек ушул системаны сындырыш үчүн? Эми биринчиден ошол мыйзам чегинде да көрсөтүлгөн. Министрдин орун басары министрдин сунушу менен дайындалыш керек дегенчи. Кагаз жүзүндө. Кагаз жүзүндө көрсөтүлгөн да, бар эми ошондой тартип бар да өзүчү. Анан эми ушуну бизде негизги кемчилдик ушунда болуп да, ошону сактабайбыз да. Сактабайбыз. Анан келгенде эле тигил айтты, тияктан айтты, бул айтты, муну кой, тигини кой деп эле ошо келген министрге дагы шарт түзүлгөн жок да. Мен баба сөзүмдө айтпадым. Премьер-министр келгенде дагы негизги колдоп берген себеби ушул болгон. Премьер-министр сунуш кылдыбы, демек ал көзү жетип туруп сунуш кылып жоопкерчилик алыш керек депчи. Менимче ошондой эле системаны дагы ушу министрликтерге, административдик ведомстволорго дагы ылдыйкы бийликке чейин, жергиликтүү бийликке чейин жүрүш керек да. Туура. Аким иштейм деп атабы, алып келет дагы акимге такыр мындай дал келишпеген, экөө иштеше албаган, карама каршы келген бирөөнү алып келип биринчи сан кылып отургузуп коет да, мындай депчи. Анда кандай иш болот? Экөө бири-бири менен талашып эле, бирин аңдышып эле, анан мындай моралдык климаттагы жумушчу климат болбойт ал жерде. Кантип жумуш болот да. Ошон үчүн акимдин орун басарынан баштап, ошо ким өкмөт башчы жайында министрдин орун басарлары ага негизги биринчи кезекте ошол министрдин же ошол биринчи жетекчинин дейинчи, кайсы мамлекет көргөн болбосун, сунушу менен сөзсүз түрдө дайындалыш керек деген тартипти катуу кармап киришибиз керек да. Мисалы үчүн ошондойлор дагы болгон. Мен мына жеринде иштеп жүргөндө дагы кээде министрликтер алып келип эле ички иштер министрлиги болуш керек, жаңылышпасам. Жеринде бардык саясат сен жүргүзөсүң. Эмне болуп кетип атса сен жооп бересиң да.
Анан келип эле бияктан бирөөнү жөнөтүп коет, өзүнүн буйругун чыгарып туруп, бүгүн келип иштей баштады, 2 айдан кийин башкасы келет, дагы иштей баштасаң дагы келет, ушундай болуп жүргөн. Анан ошондо катуу талаш болуп, убагында мен коопсуздук кеңештин жыйынында да көтөргөм бул маселени. Мыйзамда жазылгандан аткарбайлык. Өзүбүз башында болуп туруп, министр же премьер-министр болуп мыйзам аткарбасак анда жөнөкөй элден кантип талап кылабыз депчи. Мына ошондуктан бул ошол тартип болгондон кийин мыйзам чегинде ал сөзсүз түрдө аткарылыш керек деген деп айтат элем да. Мына 93-жылкы баш мыйзам боюнча облустун башчысы орун басарларын өзү дайындаган норма болгон да. Мисалы үчүн Абдыган Эркебаев Ош облусунда губернатор болуп турганда өзүнө биринчи орун басар кылып Бекмамат Осмоновду дайындап, анан ал жогорку бийликке жакпай калып, аябай бунун тегерен ызычуу болгондорун билебиз да. Өзү негизи ошондой эле болуш керек. Сиз айткандай, мисалы үчүн аким өзүнүн орун басарын өзү дайындаса, командасы да. Анан бизде сиз айткандай болуп атпайбы, жакпаган, дал келбеген же билбеген адамды кокустан эле десант кылып түшүрүп коюп, анан ошол жерде экөө бири-бирин колдоп түшүнүшүп кеткенче 6 ай убакыт өтүп кетет, же бири калат, бири кетет, бири-бирин ошол жагынан аябай баягы маселе көйгөй жаралып атат. Эми мен айтайын дегеним, мына азыр жаңы бийлик мамлекеттик кызматкерлерди санын кыскартабыз, оптималдаштырабыз, реформа жүргүзөбүз бул жаатта деген чоң ураандарды айтып атат да. Мындай карап көрсөк, бизде 28 000 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер бар экен да. Ушул Кыргызстанга биздин 7 миллионго жетпеген эли бар өлкөгө 28 000 мамлекеттик кызматкердин бул көппү, азбы? Ошондой эле мына өкмөттүн структурасы бири-бирин кайталаган 16-17 министрликтин кереги барбы жокпу? Ушул боюнча айтсаңыз, сиз мамлекеттик башкаруу системасында тажрыйбаңыз мол жетекчилердин бири катары айтсаңыз. Эми мына эгемендүү болгонубуздан бери 29 жылдан бери айтып келебиз да. Биз ушул оптималдуу бир аппарат болуш керек, мамлекеттик органдар болуш керек. Анан кийин ошол сапатын күчөтүшүбүз керек. Анан ошол элге кызмат көрсөтүш керек депчи. Мен билгенден эле советтик пландык экономикадан базар экономиканы өтөбүз деп 92-95 жылдары реформалар деп жүрдүк, оптималдаштырабыз деп. Андан кийин 2000 жылы бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосу менен 1,5-2 жылдай функционалдык анализ кылабыз, оптимизация кылыш керек, мынча чиновниктин кереги жок, момтебиз, тигинтебиз деп антип да жүрдүк. Анан 2009-10 жылдары дагы бир ошондой бир аракеттер болду, жумуш топтор түзүлдү, концепциялар иштелип чыкты. Акыркысы жаңылышпасам 2018 жылы дагы ошол эл аралык валюта фондунун да талабы менен кыскартасыңар 10%ке дагы оптимизация кылабыз деди да. Мен мындай практикалык жүздө көргөндө 4 жолу ушундай өзүм анализдеп көрдүм да, болуптур, аракеттер болду да. Анан бирок мындай алып карасак, мына 29 жылда 30 өкмөт болсо, 30 өкмөттүн программасында сөзсүз түрдө ар биринин бар да. Биз административдик реформа кылышыбыз керек, оптимизация кылышыбыз керек деп элечи. Мындайча айтканда баарында тең эле биз сөз менен айтып келатабыз да. Сөз менен айтып келатабыз, кыскартабыз. Бүгүн да карап көрө турган болсок, ошол 29 жылда жок дегенде ар биринде 10%, 20%тан кыскартып келатабыз да. Мүмкүн бүгүн такырланда мамлекеттик кызматкерлер калбай калыш керек эле да. Ушундай эле кыскартып келе берсек, тилекке каршы кыскартабыз дейбиз, оптимизация дейбиз дегенден кийин эле бир 6 ай, 1 жыл өтөт, кайра эле кызматкерлердин саны мурдагыдан да көбөйүп кетет. Ошол эле мамлекеттик органдардын саны дагы кыскарганда кайра да көбөйүп кетип жүрдү да, оптимизация депчи. Ошондуктан мүмкүн мен айтат элем, мындай бир бүгүнкү күндө дагы ушул кээ биркилер кыскартабыз деп атып, мисалы үчүн мына бүгүн эң орчундуу актуалдуу проблема болуп аткан саламаттык сактоо тармагы. Министрлигин карасаңар, бүт Кыргызстанга 55 киши иштейт экен да. Мамлекеттик кызматкерлер аппарат мисалы үчүнчү. Же болбосо мына жергиликтүү райондук мамлекеттик администрацияларда аларда дагы 200 000, 300 000 башкарган райондор бар, 100-150 000. Ал жерде аппаратка келип карасаң 15 киши, 12 киши, 17 киши, 20 киши иштейт да, мындай алып карагандачы. Мен мындай айтайын деген, жөн эле кыскартабыз дегенде эле келип эле механикалык түрдө да кыскартып жүрдүк. Башта ортпай эле келебиз да, Минфинден 20%
финансированияны азайтып коюп анан калганда кыскартып ушуңар өзүңөр кыскарткыла деген да мезгилдер болгон да. Мен мындай механикалык түрдө эле мындай кыскартабыз дегенге мен түп тамыры менен каршымын. Менимче бүгүнкү күндүн да талабы оптимизация, буга ар бирине мындай бир индивидуальный дейинчи мындай подход кылыш керек да, көз караш менен келишибиз керек дегенде ар бир мамлекеттик органды өзүнчө талдап туруп, мисал үчүн алып келели. Ушуну жеринде иштегенде тоо кен тармагы бизде акыркы мына бир 15 жылда өтө приоритеттүү болуп атпайбы? Бизге экономиканы өстүрө турган ушул тармак деп көп гендерибизди бердик, лицензиялардын баарын тең бүгүн тилекке каршы ойдогудай иштебей атат алар дагычы. Мисалы үчүн мына жеринде иштеп аткан, Ош областында иштеп атканымда ошо 2007-2008 жылдары биз айттык да, жеринде барып экологияны бузуп атыптыр, жерде мындай өзүнүн талаптарын, шарттарын бузуп атыптыр геологиялык тармактан ушул тоо кен тармагындагы карагыла, текшергиле деп да биз жыйындарда айтабыз. Карасак түштүк боюнча геологиянын башкармалыгы бар эле, болгону 3-4 инспектор иштейт да ал жердечи. Бизде эң приоритет тармак десек ошол. Мүмкүн биз анда 3-4 эмес, бул тармакты 3 эсе көбөйтөлү. Оны эмес, керек болсо 100 кызматкер кылып берели. Натыйжа болсо. Бирок натыйжа чыгып туруп, жыйынтык болуш керек ал жумуштанчы. Дагы мисалы үчүн айыл чарба министрлигинде көп сын пикир айтылып жүрөт. Энергетика тармагында коррупциялык мындай деп көп сын пикир айтылып жүрөт. Мүмкүн ал жакты биз 50%га кыскарталык. Айтайын деген ар бир мамлекеттик орган өзүнчө көз караш менен келип туруп, кээ бирин кыскарткан ордуна көбөйтүшүбүз керек. Күчөтүшүбүз керек аларды. Мамлекеттик тескөөнү дагы, көзөмөлдү дагы ал мамлекетке пайда алып келе турган жактарын эсептеп туруп чыгарыш керек деп айтат элем да. Ошондой кылып туруп, бир мындай бир ортону алып келсе, анан жөн эле мындай кыскартып алып кете бербейчи. Бул биринчиден. Анан экинчиден мына дублировать этет, бири-бирин кайталап атат, мындай деп атабыз. Аны биринчи кезекте менимче азыр мына президенттин аппаратынан башташ керек. Өкмөттүн аппаратынан баштайлык, министрликтерден анан кийин чөйрөк кылдыйчы. Мына бүгүн президенттин аппаратында социалдык бөлүм бар. Өкмөттүн аппаратында социалдык бөлүм бар. Финансылык бөлүм президенттин аппаратында бар, өкмөттүн аппаратында бар. Кандай бүгүн парламенттик башкаруу системасында эмне кереги бар эле дейм да, мисалы үчүн ошол эле президенттик аппараттагы ушундай бөлүмдөрдүн. Мына ушуларды бир оптималдаштырып карап чыкса, бири-бирин кайталап албай. Алар эмне кылат? Бир материал айда жылда бир даярдап коет да, анан статист болуп отурат да, эмнең бар, тигинең бар деп эле отурушат да. Аны жөн эле статистикалык комитеттен эле алса болот. Андан көрөкчө мен айтат элем, бүгүн жалпы мына өкмөттүн иштөө бир принцибин дагы өзгөртсөкпү, өзгөрткөн мезгили келип жетти деп атам да. Бул реформа бир 2009-10 жылдар бир башталды эле, тилекке каршы аяна чейин чыкпай калды да. Бүгүн өкмөттүн ишин карайлык. Сын пикир эмнеге айтылып атат? Өкмөт абдан кашаң өкмөт депчи. Мына чечимдерди алып келсең, айлап, жылдап кабыл алынат. Кээ бирлери 3 ай, 5 ай, атак 2-3 жылдап жүрүшөт депчи. Чечимдер кабыл алынат, ошончо калып атат, тормоз болуп атат өнүгүүгө депчи. Мисалы үчүн алалык, мына өзүңүз дагы министр болуп иштегенсиң, мына бүгүн Маданият министрлик тармагындагы же юстиция министрлиги дейчи, юстиция министрлигинин тармагындагы биринчи киши ким Кыргызстан боюнча? Министр да. Туура? Же айыл чарба министри болсо ким айыл чарбада номер 1 дейилчи? Бул айыл чарба министр. Юстиция министрлиги өкмөттүн чечимин долбоорун даярдайт. Токтомду, мисалы үчүн токтом долбоорун бүт министрликтер макулдашып туруп, министр колун коюп өкмөттүн жыйынына кароосуна кийирет. Кийиргенден өкмөткө келгенде аппаратка келет дагы бир отделдин бөлүм башчысына келип түшөт, ал карап туруп бир экспертине берет. Эксперт аны карап окуп чыгат да, анан ошол жерден кызыл ручканы алып туруп, анан 80%-ын оңдойт да. Оңдоп туруп, анан ой туура эмес экен, анан кайра кайтарып берип коет. Номер 1 Кыргызстанда юрист кол коюп аткан документти келип туруп бир эксперт бала оңдоп, бөлүм башчы кол койдуруп берип коет кайрачы. Анда суроо туулат, акыйкатчы. Анда бизге юстиция министрлигинин 180 киши аппараты менен эмне кереги бар? Анда ошол жерде бөлүм башчы менен эксперт отургузуп коелу. Келип оңдоолу токтомдон чыгара берсин андачы дегенчи. Ошондуктан анан министрликтерде, агенттиктерде дагы ушундай түшүнүк болуп калганда, мисалы үчүн тапшырма берилет, 1 айлык мөөнөт аткарыш керек. 28 күн жүрөт дагы, бир күн калганда мөөнөттө келип аттыр, тез аранын ичинде өкмөт сурап атат, бериш керек дейт, эптеп бирдемени жазат. Ошол адиси жөнөкөй башкармалыкка алып келет да, анан зам министр кол коюп туруп жөнөтөт өкмөткөчү. Эмне десе өкмөткө тыштап коюн, аш жактан өздөрү анан разбор кылып алышат деп коет мындайчы. Анан өкмөткө келет да, өзүнчө эле бир кандай десем, бүт кагаздардын эле бир таштандысы болуп калган да өкмөттөчү. Ошондуктан министрликтерде жоопкерчиликтин жоктугу ошондон болуп атат бүгүнкү күндө, жоопкерчилик болбой атат. Эгерде өкмөттүн кандайдыр бир чечими кабыл алына турган болсо, министр демилгечи болуп атабы, министр башы менен жооп бериш керек агачы. Министр кол коюп келген документтикке өкмөттүн аппаратында
өкмөттүн аппаратында эч кандай мазмунуна кийлигишүү акысы жок болуш керек деген ойду айтат элем да. Бул деген жана принцип деп атпаймынбы? Өкмөттүн аппараттын иштөөсүн функционалдык принцип менен алып кетиш керек да. Тармактык эмес. Бүгүн тармактык болуп атпайбы? Мына айыл чарба министри бар, өкмөттө айыл чарба бөлүмү бар. Транспорт министри бар, өкмөттө транспорт бөлүмү бар. Мисалы үчүнчү. Ал жерде деген өкмөт коллегиалдуу органда. Теги министр кол койду, министр башы менен жооп берип туруп, өкмөткө келгенде стандарттарына гана карап коюш керек. Регламентке туура келеби, кыргызча, орусчасы барбы, мына четиндеги сантиметрлер туура келеби булар алып келип туруп, анан өкмөт жыйынына чыгара бериш керек. Чыгаргандан кийин коллегиалдуу органда өкмөттө талкуу болуп туруп, өкмөт башчы вице-премьерлери менен ошол жерден кабыл алыш керек документти. Сапатсыз болсо, туура эмес болсо, ага министрлик жоопкерчиликке алып туруп, анан кийин министр ошол жерде жооп бериш керек да. Ошондо анан мындай чечимдерди кичине батыраак кабыл алынат эле, анан ошондо батыраак мындай кетет эле деген, жумуш алда жылат эле деген бир ойду айткым келет бул жерденчи. Рахмат Алазимович, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы бат эле соңуна чыкты. Албетте мен дагы өзүм оюм дайыма айтып жүрөм, ушу бизде өкмөт мындай мобилдүү болсо, мындай иш аракеттери замандын ыргагына жараша тездик менен болсо, мурдагыдай жай турмуштагыдай жата бербесе депчи. Анан жанагы бири-бирин кайталаган структураларды кыскартып, керек болсо министрликтердин санын азыркыдай 14-15 эмес 9-10, 11ге чейин кыскартса боло турганын биз айтып жүрөбүз. Менимче жаңы бийлик ошого барат го деп ойлойм. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушуну менен биздин кезектеги көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.